Мен Аскербай кызы Жанаркүл 1988-жылы Ат Башы районунда жарык дүйнөгө келгем. 2006 жылы Нар мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырып, кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими кесибине ээ болгом. Эмгек жолум 2010 жылы Жаналы уулу Абдрахман атындагы орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими болуп иштөө менен башталды. 2014 жылы Карыбек уулу Акматалы атындагы инновациялык орто мектебине кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими болуп дайындалдым. Учурда аталган мектепте кесибим боюнча эмгектенүүдөмүн. Эмгегимдин натыйжасында 2011 жылы Алай Ханша Сугурман жандатканын 200 жылдыгына карата райондук деңгээлде өткөрүлгөн Датка айым 2011 конкурсунда гран-прини, 2023 жылы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата райондук масштабта өткөрүлгөн Айтматов ааламы конкурсунда Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасын 9 класстын окуучулары менен биргеликте оценкалаштырып, 21 мектептин ичинен 2-нчи орунду камсыз кылдык. Биздин мектепте жаш муундарга билим тарбия берүүдө, билим берүүнүн стандартына таянуу менен окутуунун интерактивдүү ыкмаларын колдонуп, жеткиликтүү маалымат берип, окутуп тарбиялоо милдеттендирилет. Мен өз кесибим менен сыймыктанам. Себеби мугалимдик кесип келечек муунду тарбиялаган эң ардактуу кесип. Кыргыз тили жана адабияты сабагынын максаты окуучулардын тилдик жана коммуникативдик камтүүлүгүн калыптандыруу, ошондой эле көркөм адабият аркылуу алардын руханий, адептик дүйнөсүн өнүктүрүү болуп эсептелет. Кыргыз тили сабагынын алкагында окуучулар кыргыз тилинин фонетикалык, лексикалык, грамматикалык түзүлүшүн өздөштүрүп, аны практикада колдонууда туура жана натыйжалуу пайдаланууга үйрөнүшөт. Окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн, сынчыл кабыл алуусун жана эстетикалык табитин өнүктүрүү үчүн окуучуларга жеткиликтүү маалымат берип, кызыктуу сабак уюштуруу менин эң негизги максатым. Ал үчүн мен алгач сабакты пландоодо билим берүүнүн стандартына, мугалимдер үчүн методикалык колдомолорго таянып, негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн алкагында сабактын планын түзөм жана окутуунун интерактивдүү методдорун колдоном. Метод бул ыкма, башкача айтканда аныкталган максатка жетүү үчүн мугалим менен окуучунун биргелешкен иш-аракети. Сабактарда Сингапур билим берүү системасынын ыкмалары дагы окуучуларга кызыктуу болуп саналат. Санарип мугалим заман агымы эмес, заман талабы. Учурда элимдин өнүгүшүнүн тездиги, технологиялык каражаттардын көбөйүшү педагогдун тынымсыз изденүүсү менен өзүн өнүктүрүүсүн талап кылат. Мына ушул себептен билимимди жогорулатуу үчүн педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо борборлорунун атайын курстарына, ошондой эле ар түрдүү онлайн окууларга катышып турам. Окуучуларга сабагым кызыктуу болуусу үчүн компьютердик технологиялык каражаттарды колдонуп, WordWall, онлайн тестбат, Kahoot, Билимай, Санарип кампа, жасалма интеллект жана башка программалар аркылуу сабагымды бышыктап, жыйынтыктайм. Бул ыкмалар аркылуу окуучулардын санарип сабаттуулугу өсүп, сабакка болгон жоопкерчилиги, кызыгуусу артат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2022-2027 жылдарга улуттук наркты сактоо жана аны өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны ишке ашыруу жарлыгына ылайык сабактарымда улуттук нарктуулук, баалуулуктарыбыз менен иш алып барууга аракет кылам. Себеби улуттук нарк элдин руханий маданиятынын курамдык бөлүгү. Ал өзгөчө идеялардын жана туруктуу элдик эрежелердин негизинде калыптанат. Улуттук нарк ааламдашуу менен санариптешүүгө карабастан кадыр-баркты, ар-намысты, айкөлдүктү, абийирди сактаган көчмөн элдин улуу мыйзамы. Эртеңки келечекке ээлер болгон жаш муундарыбызды кыргыз элинин улуттук нарктуулук, баалуулуктары менен тарбиялоо абадай керек десем жаңылышпайм. Мындан тышкары, классым менен биргеликте STEM программасына активдүү катышып жүрөбүз. 2025 жылы мектеп ичинде өткөрүлгөн STEM фестивалында классым 3-чү орунду камсыз кылышты. Ал эми кийинки баракчалары иштеген ишимдин үзүрү десем болот. Мугалимдик иш түйшүктүү жана аны менен катар сыймыктуу кесип, тынымсыз эмгектенүүнү, изденүүнү, жоопкерчиликти талап кылат. Терметип, билимини алтын бешик, келгин деп канчаларга ачып эшик, үйрөтөр бул дүйнөнүн көп сырларын, ушундай бийик, татаал мугалимдик кесип демекчи, жаш муундарыбыз үчүн ак эмгегибизди арнайлы